Жүрөгүбүздө ишенич, алеми жүзүбүздө дайыма жылмаюу кетпесин деген жакшы бир сөздөр менен бүгүнкү программабызды ачкым келип атат, урматтуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөр. Кел чай ичели программасы өз ишин баштайт. Баарыңыздарга кутман таңды каалайбыз жана бул 8:00 тарта биз 2 саат сиздер менен түз эфирде болобуз. Ар бир көрүүчүбүзгө чоң ийгиликтерди да каалайлы жана бүгүнкү иш күнүңүздөр жакшы маанайда улансын дейли. Урматтуу көрүүчүлөр, айта кетүүчү нерсе, бүгүн сиздер менен биргеликте биз жакшы темалар алкагында жана ошондой эле баягы жакшы маек үстүндө болобуз дегендей суроолор болот, жооптор болот. Мына бардыгын сиздер биз менен бирге болуп туруңуздар дейли. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Белек берүү биздин салтыбыз деген ураан менен 1 ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала Кейжи сайтына жана Пиала ботуна катталууңуз жана пачканы скарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерде күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зир буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Программабызды улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Ал эми барыңыздар, келиңиздер чай ичели дейли. Бул чай ичүүнү маек үстүндө куралы, маекти чай үстүндө куралы. Барыңыздарды чакырабыз. Ал эми биздин студиябыздын коногу силерге тааныштырып өтөлү. Intellect Pro School мектебинин директору Жакшылык Матанов бизде конокто. Кош келиңиз. Кош келиңиз. Матаныңыз менен. Рахмат. Иштериңиздер жакшыбы? Жакшы. Келиңиз чай ичиңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, деги эле бүгүн билим жана балдарды тарбиялоо азыркы муун туурасында сөз кылгыбыз келип атат. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк уул балдардын күнү экен. Уул балдардын күнү экен. Алар жөнүндө сөздөрдү айттык, фактылар бар экен дегендей, анан сөзсүз түрдө азыркы күндө ушул балдарга маани берип, аларга билим берүүнү жакшыртып дегендей жол көрсөтүшүбүз керек болуп атат, Айтсаңыз, чынында менде мындай суроо да, азыркы күндө башка муун өсүп келе жатпайбы бизде? Аларга алгач ушу ата-энелер биринчи билим алып, анан бир нерсе үйрөткөн туураракпы деген эле суроо бергим келип атат биринчи. Жөнөкөй эле суроо. Негизинен азыркы мына азыр 2020-дан берки альфа мууну деп аталат, ага чейинки Z мууну деп аталган. Бул балдарга тарбия берүү биз деле өзүбүздүн тарбия көргөнчөлүгүбүз, биз деле мындай эле болуп чоңойгонбуз, бизди мынтип эле койчу, анан соцсеттерде жазып калышат го, ар кандай жанагындай окуялар болуп калган учурда бизди деле сабап чоңойтушчу, мугалимдер сабачу, ата-энелер сабап эле чоңойткон деген сыяктуу ар кандай пикирлер бар. Бирок ар бир өз муун өзүнө жараша тарбияны талап кылат да, өзүнө жараша аң сезим, дүйнөгө болгон көз караш, өзүнүн жан дүйнөсү болот. Азыркы бул балдарга тарбия берүү биз өзүбүз кайра ата-эне катары кайра мындай өзүбүздү апгрейд кылыш, обновлять этишибиз керек да, жаңылашыбыз керек. Ансыз биз эски түшүнүк менен, эски дегенде өзүбүздүн көргөн тарбия менен биз балдарыбызды тарбиялайбыз дегенибиз менин оюмча катачылык. Ошон үчүн албетте бизде көп ата-энелер менен дайым айтып жүрөм барган жерлеринде. Көбүнчө аталар дагы, энелер дагы кантип байысам болот, кантип бизнес кылсам болот деген китептерди окушат, ошондой семинарларга катышат, ютубтан видеолорду көрүшөт да. Киосикинин видеолорун баары жаттап алышкан да. Бирок кантип азыркы ошо альфа мууну менен, Z мууну менен кантип тарбия бериш керек, кантип иштеш керек, баланы туура тарбиялоо азыркы заманда эмнени талап кылат деп мындай көпчүлүк кызыга бербейт да. Бизде азыр түшүнүктөр, баалуулуктар материальный нерсеге капитализм. Ошо мен балама чоңойгончо квартира жасап берсем, асамняк куруп берсем деген нерселер менен ойлонушат да, бирок бул аябай чоң жаңылыштык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жакшы бир хадиси бар.
атадан балага калган эң чоң мурас бул аны таалим тарбиясы дейт да. Аны сен калтырып кеткен квартира же чоң особняк үй деп айтпайт да. Ошон үчүн балким эгер балаң тарбиясы чыкса, билимсиз чыкса, сен ошончо кашыктап чогулткан мүмкүнчүлүктөрүңдү чакалап чачып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн эң биринчи тарбия бериш керек. Тарбияда бирок ата-эне сөзсүз анын өзүнүн эрежелери бар, ал өзүнүн талап кылган нерселер бар, ошолорду билиш керек. То есть мен тарбиялап атам да үйдөн барып кыйкырып китеп оку деп койгон менен ал нерсе болбойт. Сөзсүз түрдө ата-эне мисал катары бала көргөнүн кылат да. Мисал катары өзү телефонду жыйыштырып азыр эмне баягы апасы 15 WhatsApp группасы бар, Инстаграмда кечке видео тартат, ТикТокто турат, атасынын аяштар, футбол, чоң ойногон футбол, группалаштар, классташтар деген группасында турат. Ал жакта прикол видеолорду көрүп, ошондой күнүмдүк жашоодо ошол эле нерсе болуп калды да. Эми мындай чынын айтканда, жашырганда эмне? Анан бала барып өзүнчө барып китеп окууга отурбайт да. Ата-эне үйдө китеп окуса, чогуу анан балага айтпаса деле 5 күн, 10 күн китеп окуса, бала сөз кайталайт. Муну албетте баштапкы учурда оор болот. Ар бир жаңы нерсени жасаш оор да. Бирок психологдор айткандай 24 күн ал нерсени кайталаганда ал үй бүлөлүк салтка айланат. Ошону кайталап мындай өзүңөрдү мындай сыноо үчүн дагы ушу жакшылык чын эле туура айтып атабы, туура эмес айтып атабы, туура эмес айтып жатабы деп көрсөңүздөр болот. 24 күн китеп окусаңыздар, балаңыздар сөз жаныңыздарга басып келип китеп кармап окуп отурат да. Мына ушундай кеңеш, бул нерсени кайталап көрүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Ооба, туура айтып калдыңыз, сиз жогоруда азыр ата-энелер чындап өнүгүүгө өзгөчө айымдар аракет кылып атышат, өзүн өнүгүүгө аракет кылып атышат, окуп атышат. Бирок ошол сиз айткандай кантип байысам болот, кантип бир күндө байып кетсе болот деген сыяктуу курстарга барып атышат да. Анан баланы тарбиялоого, ооба, баланы да кантип туура тарбиялаш керек деген да курстар бар, бирок 3 жашка чейин анан деген сыяктуу эле бир кыска бир курстар бар десек болот да. Анан кандай булактарды айтат элеңиз? Ата-эне өзүн биринчи ошо өстүрүүгө дагы эмне булактар менен аракет кылып окуса болот, үйрөнсө болот? Мына энелер мектеби деп Гапыр Мадиминов агайыбыздын сонун китептери бар. Мен энелерге өзгөчө ошо китептерин сунуштайт элем. Дасторкон четиндеги институт деген ушундай жакшы китептер бар. Ошо балдарды тарбиялоодогу айым, акыл, эмгек жана маданият деген китеби бар. Ошону алып окушса болот. Андан сырткары видеолор бар. Эми мындайда эне билимдүү болуш керек да. Эне англисче да билиш керек, эне орусча да билиш керек, эне түркчө да билиш керек, эне кыргызча да билиш керек. Анан кийин мен дайым бул нерсени да көп айтып жүрөм. Орусча, кыргызча бул бир дүйнөлүк деңгээлде ой жүгүртөм деген адам үчүн аздык кылат. Себеби дегенде дүйнөлүк маалыматты орус тилинде 2,5% алабыз да. Кыргыз тилинде болсо 0,2% алабыз дүйнөлүк маалыматты. Англис тилинде болсо 97-98% алабыз да. Анан ошон үчүн мен көп энелерге айтат элем да, биз каалайбызбы бул келечектин талабы биздин мектептеги балдарыбыз гуманитария билимдерин кыргыз тилинде, так илимдерди англис тилинде алышат келечекте. Бул 5 жылдан ишке ашышы мүмкүн, 10 жылдан ишке ашышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай энелер англисчени үйрөнүп, өзү эле үйрөнгөндөн кийин балдарына да үйрөткөнгө аракет кылыш керек. Бул бир. Анан кийин бала тарбиялоодогу психология бар да, психологдордун жазгандары бар эме. Андан сырткары психологдордун эле батыштагы китептерде жазылган психологдордун кеңештери менен бала тарбиялоодо туура эмес да. Биздин дагы өзүбүздүн багы этно-психология да бар да. Биздин өзүбүздүн менталитетке ыңгайлашкан этно-психология бар. Ошону дагы жакшылап өздөштүрүш керек болуп, ошо этно-педагог биздин Гапыр агай жана жогоруда айткан китептеринде жакшы келтирет да. Анан кийин психологдор айтып атпайбы, баланы толук эле дос болуш керек болуп турбайбы, анан өзү каалаган нерсени кылыш керек турбайбы деген нерсе да туура эмес. То есть адам эркине коюш керек деген нерсе. Мындай биздин этно-психологияны да колдонуп, мындай золотая середина деп коет го орусчада, алтын ортону таап алыш керек да ата-эне. Анан ар бир балага үйдө деле өзүңүздөр жакшы билесиздер, 4 балаң болсоң 4 балага 4 башка
тарбия талап кылынат да. Бирөөсүн алдаш керек, бирөөсүн бир аз катыраак айтыш керек деген сыяктуу. Бирөөнү урушуш керек. Ошон үчүн мындай тарбия дегенде китептер үстүртөдөн берилет. Жогоруда булактар сурабызбы? Ар бир адам өзүнүн тажрыйбасында нерселерди айтат. Бирок бир ата эне ал баланы бир психологдон бир эмеден жакшыраак билет өзүнүн баласынчы. Ошонун эмесине талабына жараша жооп бериш керек деп ойлойм. Түшүнүктүү. Мисалы сиздин мектепте, ошо жеке мектептерде билим азыркы баягы заман талабына ылайык билим берилип жатышы мүмкүн да. Ал эми кадимки мамлекеттик мектептерде билбейм, салыштырмалуу мурдагы эле системада келе жатат болуш керек да. Мен балдарым азыр окуй элек, бирок ошондой эле көрүнүштү көрүп атам. Биз кайсыны үйрөнсөк, азыр деле ошондой сыяктуу. Бул жерде ата эне жөнүндө сөз кылып кеттик, эми мугалимдер дагы өсүп өнүгүү жолуна түшүш керек го, Ооба. Сөзсүз эми бул кайгыруу менен айтат элем. Мугалимдердин түшүнүгү, аң сезими баар эмес, пайыздап алганда көп пайыз, көп пайыз, ошо жартыдан жогорураак пайыз жаңыланууга. Эми алар деле баягы университетте окуткан нерсе менен билим берүүгө аракет кылышат да. Рамкада калып кеткен, жагы жаңыланайын дегендер азыраак да. Бир 30-35% түзөт болуш керек. Анан кийин калганы болсо, эскиден келген 20 жылдык, 30 жылдык тажрыйбасы бар эжеке агайлар. Эми аларды да түшүнөм, сыйлайм, урматтайм. Ушунча Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдары чаар баштыкты көтөрүп, коммерсант болуп кеткен мугалимдер көп болгон да. Ошол кезде ошо айлыгынын ордуна вино алып, айлыгынын ордуна чай алып, арак алып, иштеп, ошо эмени сүйүп, кесипти сүйүп, ушу балдар билимсиз калбасын деп кыйналганына карабай ошо мектепке каттап, башкалар коммерция кылып айып атканда ошого көз жумуп, ушу билим берүүгө аракет кылган адамдар да аларчы. Алардын да эмгегин баалаш керек да. Бирок ошол эле учурда мугалимдер дагы азыр жогоруда айткандай муун алмашууда азыркы балдар талап кылган деңгээлде билим берүүгө да умтулушубуз керек. Мен бул айтып аткандарым бул улуу муунга эмес, өзгөчө жаш муунга айтып элем. Жаш муун мында билим берүүдөгү дүйнөлүк прогрессти аркасынан кууп, бүгүн Эстония билим берүүдө кандай багытта бардат, бүгүн Финландия кайсы багытка жетти, Сингапур эмне кылып жатат. Жөнөкөй эле мисал ала турган болгондо Өзбекстан мына кече 5 жыл мурун мүмкүн бизден бир артта эле, бүгүнкү билим берүүсү бизден бир канча жылга алдыга жылып кетти. Казакстан, аны жакшы билебиз да, ошол нерселерди көрүп, ошолорду изилдеп көрүп, биз дагы жаштар ошондой жаңы билим берүүгө. Албетте көп көйгөйлөр бар. Эми мунун баарын айтып отурсам, силердин эфирге атпай калат. Китеп маселеси бар. Анан мындайда мугалим мен китепте монтип жазып атпай агай, мен аны эмне кылайын дебеш керек да. Ошо китепте теманы алып, ошо 45 мүнөттүк кире турган сабагына 2 саат даярданып келсе, жаңы бир современный китепте өзү даярдап келет да. Азыр ушул китептер туурасында кененирээк сөз кылалы. Урматтуу көрүүчүлөр, суроолор болсо да жиберсеңиздер болот. Бир аздан кийин көрүшөлү. Белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1-ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабдуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд жайынан акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына, Пиала ботуна катталууңуз жана пачканы скарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү золтуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Бүгүн бизде Жакшылык Матанов конокто бар. Эгерде суроолор болсо 0508 400 100 номери аркылуу WhatsAppка жазып, суроолоруңуздарды жиберсеңиздер болот. Жакшылык мырза, айтсаңыз, азыркы күндө биз канчалык айтабыз, айтпайбыз, балдар телефонду кармап эле өсүп атышат, кээ бирөө тыйып атышат,
бербестен кээ бирөө айла жок бери очат дегендей телефонго көп нерсени шылтап да коюп атабыз ата энелер алып атат же көрүп атат деген сыяктуу. Телефондун орду балдарга кандай мындай бериш керекпи же бербей эле коюш керекпи? Сиздин оюңуз кандай? Негизи адамдын психологиясында өзү жетпей калган нерсеге бала чагында кийин чоңойгондо да, чоң киши болгондо да аны ишке ашырат. То есть ошо психологиядагы аңды, кудукту толтурганга аракет кылат да. Эгер баладан колуна телефонду жулуп алып бүгүн бербей, кыйноо жолу менен баланы окутканга аракет кылсак, ал эртең үйлөнгөндө деле PUBG ойноп отуруп алат. Же танк ойноп отуруп алат да. Кичинекейинди көрбөй калган, ойнобой калган. Ооба, ошол психологияны толтурганга аракет кылат. Анан кийин муну колунан жулуп алып, телефондон алыстатуу менен баланы биз келечегин куткарып атабыз дегенибиз туура эмес да. Телефонду мындай туура багытта колдонууну үйрөтүш керек. Ал кандай? Жана бычакты нан кессе болот, эт кессе болот, пайдалуу жакка колдонгондой, ошол эле убакта киши өлтүрүүгө да мүмкүн экенин түшүндүргөндөй, телефонду дагы туура колдонгонду үйрөтүш керек. Ал үчүн ата эне өзү билиш керек, аны кандай кылып колдонуш керек. Жөнөкөй эле бир мисал, дүйнөдө канча өлкө бар? Өлкөлөрдүн столицалары, борборлору кандай? Эң алгачкы унааны ким ойлоп тапкан деген сыяктуу суроолорду эртең менен балага ата энеси бериш керек. Кечке чейин сен ошо телефондо отурганда ошо телефондон изучать эт деген сыяктуу. Телефонду туура багытын колдонгонду үйрөтүш керек. Бул бир. Экинчиси, үйдө жана жогоруда айтпадымбы, ата эне өзү телефон менен үйдө отурбаш керек. Как пример катары, мисал катары. Бала көргөнүн кылат, бала көргөнүн кылат. Ошон үчүн сен аял менен күйөөсү эки жакты карап телефон чукулап жатсаң баланын ишине айла жок да. Ошон үчүн ата эне өздөрү дагы ошол мында пайдалуу үйдө пайдалуу убакыт өткөргөндү өздөштүрүш керек. Албетте аябай оор, билем, мен аны башыман өткөргөм дегендей да. Аябай оор нерсе, бирок ата эне өзгөрмөйүн бала өзгөрбөйт. Эгер сен балаң тарбиялуу, келечекте ийгиликтүү адам болушун кааласаң, сен бүгүн биринчи өзүң өзгөрүшүң керек. Өзгөрүү дегенде жогоруда эле мындай бардык нерсе азыр материалдык эмеге, акчага эмеге байланбайт да. Азыр уже тарбия, уже көңүл бурууга байланып калды да. Үйдө ата дагы тарбияны өзүнүн мойнуна алыш керек. Келинчегине жардам бериш керек. Кандай жардам берет? Эгер ата жумасына 2 күн жарым сааттан ошо ар бир баласы менен индивидуально ойноп, бир аз чоңойгон 5 жаштан өткөндөн ал менен сейилдеп, 7ден өткөндөн ал менен чогуу шаар сыртына чыгып ат минип, чоң теннис ойноп, футбол ойноп, анан кийин ал менен сүйлөшүп турбаса сейилдеп, бала окружениясы, чөйрөсү ээрчитип кетет баланы. Двордо ойногон балдар, сөгүнгөн балдар, мектептеги ар кандай тамеки чеккен уже 7-8ден баштап уже окружениясынын эмеси, аң сезими балага уже сиңип баштайт. Эгер ата кичинекей кезинен убакыт бөлбөсө, энеси эмне кылат дейт да. Эненики орду алынкы башка, ал мээрим берет, ал сүйүү берет, ал психологиялык башка эмесин баланын азыгын өзү сүйүүнүн азыгын берет, мээримин берет. Атаныкы болсо именно тарбияда. Бизде кыргыз мырзалар көбүнчө ошо бала тарбиялоодо мен иштеп атпайм, баарыбыз эле ошентебиз, эртең менен кетем, кечин деген чарчап келем. Түшүнөм, баарыбыз чарчайбыз, баарыбызга оңой эмес. Бала бул дүйнөгө келатканда атакем мени ушул жака алып келчи деп суранган эмес да, биз алып келгенбиз да. Биз алып келгенбиз, жоопкерчилигинде тарта билишибиз керек. Аны шылтоолоп, материалдык байлык менен ченелген нерселер менен мен ушинтип иштеп атам, мынтип атам, кыйратып атам эмес. Суббота, воскресенье күнү, жекшемби күнү бошсуң, досторум менен футбол ойноп, шеринеде, арга чайханада аш жеп отура бербей, пожалуйста, жарым саат убактыңды бөл. Жок, кээ бир аталар бар. Мен үй бүлөм менен ар ишембиде кафеге барып завтрак кылабыз. Аябай сонун. Бирок ал үй бүлөм менен бала тарбияладым да, үй бүлөм менен барган бул башка, ар бир балага индивидуально көңүл бурган бул башка. Аялына көңүл бургандай адам бар. Ошондой эмени талап кылат. Башка жол жок. Же сен тарбиялайсың, же балаңды соцсет, TikTok, Instagram тарбиялайт,
же двордагы балдар тарбиялайт. Мына ушундай аталар жоопкерчиликтен качпастан балага сиздин көңүл бөлүүңүз абдан жакшы. Еще могу жерде эме да эркек балага кызга атанын кандай тиешеси бар деп сурашат да. Кыз киши үчүн бул мен атын ким десе жакшылык деп айткандай 100% ишеним менен айтам да, кыз кишиге атанын тарбиясы аябай, кыздын келечеги үчүн аябай маанилүү. Бир окуяны айтып берип кетейин. Кызы менен атасы бир жерде кетип бара жатып көпүрөдөн өтүш керек болот да. Ошол кезде атасы айтат да, көпүрө кооп турак болот. Кызым карма колумду дейт, тайып кетсем кулап кетесиң дейт. Кичинекей кызына, 6 жашта кызына. Анан кыз айтат да, жок дейт, мен кармабайм дейт. Сиз кармаңыз дейт. Ата түшүнбөй, кандай айырмасы бар дейт. Мен кармайм, сен кармайсың. Мен кармап тайып кетсем, мүмкүн кой берип жиберүү мүмкүнчүлүгү жогору дейт да. Сиз кармасаңыз дейт, сиз такыр кое бербейсиз дейт. Көрүңүз психологияны. Эгер ата кыздын тарбиясында кызына жакын болуп, кызы менен убакыт өткөзсө, жана жогоруда айтканда, ал бекем жашоосунда бекем колунда кармаганды сезет кызчы. Аркасында арка жөлөк бар экенин билет. Экинчиси бар, эгер кызды атасы чекесинен өп, чачынан сылап турбаса, эртең кыз 12-13 жаштан балакат жаш деп коет кыргызчада. Балакат жашка жеткенден кийин, эгер атасы чачынан сылабаса, чекесинен өппөсө, бир убакыт келген 12-13 жашында кыз чекесинен өбө турган, чачын сылай турган эркекти издеп баштайт. Бул жаратылыштын түзүлүшү ошондой. Ошон үчүн кызым чоңоюп атат, кызды апасы карайт да, мен билбейм, мен каалаган сатып алып берип коем десең, кечиресиң, анда туура эмес кылып атасың. Мына ушундай аталар энелерге эле бир түшүктү үйүп койбоңуздар, анткени атанын орду бул башка, эненики башка болот экен. Ошондуктан балдарыңызга жакшы тарбия берүүгө аракет кылыңыздар дейли. Анан жогоруда айтып калдык, сиздердин мектепте негизги багытыңыздар кандай болуп атат негизи? Муун алмашты, өнүгүп атат, өсүп атат, дүйнө өсүп атат дегендей, сиздердин негизги багытыңыздар балдарга кандай болуп жатат негизги? Мектептин концепциясы боюнча биздики эң биринчи орунда азыр билим берүүдөн дагы биринчи орунда турат, андан да жогору турат, бул биздики таалим тарбияда. Анткени азыркы муунду жогоруда айткандай мурун деле бар эле албетте, бирок азыркы опурталдуу нерселер көбөйүп кетти да, коркунуч жараткан. Бул жана таблеткалар, наркот таблеткалар, азыр могу жолдордо дубалдардын беттеринде телеграм каналдары жазып турат. Көп ата энелер билбейт бул эмне код депчи. Балдардан 7-8 класс балдардан, жогоркулардан сурасаңар, баары билет бул эмне код экен. Бул атайын ошондой заттарды саткан, наркотический заттарды саткан каналдарда, ошондон балдар. Бул мектеп окуучуларына белгилүү, мектеп окуучуларында. Азыр мына врачтар деле тастайт, бул боюнча бир массалык маалымат каражаттары изилдеп чыгышкан эле, 1 жыл болуп калды го дейм, жаңылбасам. Врачтар айтып атат, ошо таблетканы 2 жолу, 3 жолу кабыл алгандан кийин баланын кан тамырлары чирип баштайт, максимум 5 жыл жашоо мүмкүнчүлүгү бар. Ушундай опурталдуу нерселер бар. Азыр сөгүнүү боюнча кыздардын арасында аябай мында азыр мындай заманбап тил менен айтканда тренд жүрүп атат. Аябай мындай өздөрү айткандай ошо 8-9 класс балдар, кыздар айтып калат. Балдар өзгөчө, кыздар шылымдап айтышат да. Смачно сөгүнгөн кыз авторитет азыр дейт. Ушундай эме трендтер бар, ошолордон сактап, алардын чыныгы келечекке болгон максаттары, жашоого болгон көз караш, эртеңки келечекке болгон тилектерин бүгүн иштетип, ошолорго эстетип, ошол менен багытта билим алууга, тарбия алууга үндөп, ошондой мектептер ошондой багытта иштеш керек. Билим берүүдөн да биринчи ушул нерсе турат. Андан кийин албетте сапаттуу билим берүү дегенде жаттама билим берүү эмес, мындай кыргызчасы кандай болот? Ой жүгүртүүнүн кенендигин өстүрүү, логиканы, ошондой азыр бизде көбүнчө акыркы 20-30 жылда биздин Кыргызстанда билим берүүдө жаттама билим берүү болуп кеткен да. Бул албетте мугалимдердин дагы салымы аябай чоң. Себеби дегенде автор китепти жазат, китепти жазып атпайбы? Алена менен Эленанын апасы кайда иштейт? Суроо, тест окуучуга берген. Мугалим жазып атат да, тестти. Вариант А.
апасы Бишкекте ашканада иштейт. Вариант Б, апасы айылда кампада иштейт. Вариант В, Ошто тигүү цехинде иштейт. Туура жооп кайсы? Ошто тигүү цехинде иштейт. Бишкекте ашканада иштесе болбойбу? Жок, агай, ал деген эме биз өткөн темада Аленанын апасы Ошто иштечү. Силер неге жаттап атасыңар ал теманы? Мындай неге керек ал Алена менен эле? Ушундай кесип боюнча үйрөтүлүп атат. Кесип боюнча өткөн теманын ичиндеги сөздөрдү алып, мындай логикалык суроо түз да. Жок, Аленанын апасы Ошто эме тигүү цехинде иштейт деген тема боюнча алып туруп, түзүп туруп балдарга берди. Бала эмне кылат? Барабы Аленанын апасы кайда иштейт деп жаттайт да. Туурабы? Ушундай бизде мугалимдердин кемчилиги аябай чоң. Бардык эле сабакта. Мугалимдер өздөрүн кургозорду. Буга албетте жогоруда айткандай, буга улуттук педагогика факультеттери Арабаева национальныйда окуткан эмелер дагы балдарга билим берүүдөгү студенттерди окутуп жатканда эми сапаттуу билим берүүгө басым жасаш керек. Аларга жөнөкөй эле мен бир мисал айттым да азырчы. Тест кандай түзүлүш керек экени. Эми бул аябай чоң иштер. Иштеш керек. Дегеле билим берүү туурасында, бала тарбиясы туурасында азыркы күндө канчалык сөз кылсак да түгөнгүс нерсе болуп жатат. Тилекке каршы дагы маек кылгым келип атат. Убактыбыз аягына келип калды. Сизге чоң рахмат. Ушул келечек муунду жакшы билим берүү менен, тарбия менен өссүн деген тилектериңиздер бар үчүн биз дагы кубанычтабыз. Дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Сизге чоң рахмат. Болбосо бизден сизге белек болсун, чай ичип коюңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аманатта болуңуздар.